Эми жаңылыктарды, видеолорду оригиналын Москабар видео телеграм каналына жүктөйбүз. Ошол жерден көрсөңүз, көчүрсөңүз, комментарий калтырсаңыз жана лайк басып жактырсаңыз болот. Ассаламу алейкум жалпы мекендештер. Сиздер менен кайрадан эле Москабар. Аккеме студиясында окуялар, жаңылыктар жана кабарлар менен саламатсыздарбы. Москвадагы маанилүү жаңылыктар менен тааныштырабыз. Бирден лайк басып колдоп кетиңиздер. 2025 жылдын 5 февралынан тартып Орусияда эмгек мигранттары үчүн жаңы мыйзам ченемдери күчүнө кирет. Ошолорду сиздерге толук айта кетели, маалыматтуу группаларга, жакындарга бөлүшүп кетиңиздер. 2025 жылдын 5 февралынан тарта Орусияда мигранттар үчүн кандай эрежелер күчүнө кирет? Эми мигранттарды депортация кылуу боюнча чечимдерди полиция органдары да кабыл алат. 5 февралда 2024 жылдын 8 августундагы 248 федералдык закон мыйзам күчүнө кирет. Ал полицияга мындай ыйгарым укуктарды берет. Мурда өлкөдөн чыгаруу боюнча чечимди сот гана чыгара алчу. Жаңы норма Орусиянын мыйзамдарын бузган чет элдик жарандарды депортациялоо жана өлкөдөн чыгаруу процессин тездетүүгө багытталган. Мындан тышкары, көзөмөлгө алынган адамдардын реестрине киргизилген мигранттарга мыйзамсыз кызмат көрсөткөндүгү үчүн айып пулдар киргизилген. Алардын өлчөмдөрү төмөндөгүдөй: жарандар үчүн 5000 рубль, кызмат адамдары үчүн 50 000 рубль, юридикалык жактар үчүн 500 000 рубльга чейин. Бул дегени, эгерде мыйзамсыз жүргөн мигрантты квартирага регистрацияга койгон жарандар штраф төлөп калат. Андан сырткары мыйзамсыз жүргөн мигрантты жумушка кабыл алган ишкана дагы чоң суммада штраф төлөйт. Үйлөнүүгө, бизнеске жана айдоочуга тыюу салынат. Жаңы мыйзамга ылайык өлкөдө мыйзамсыз жүргөн мигранттар Орусиядагы мамилесин расмий каттай алышпайт. Мындан тышкары аларга бизнес жүргүзүүгө, кыймылсыз мүлк, транспорт жана башка мүлктөрдү сатып алууга, автоунаа айдоосуна тыюу салынган. Банк эсебин ачууга жана акча которууга тыюу салынат. Ошондой эле депортация режиминдеги адамдар белгилүү бир аймактан же муниципалитеттен чыга албайт. СИЗОдо же СИЗО убактылуу кармоочу жай кармаган жерде шектүү жана айыпталган чет өлкөлүк жарандар эми адвокаттар менен видеоконференция байланыш аркылуу байланыша алат. Бул жактоочулар жана соттолуучулардын ортосундагы өз ара аракеттенүүнү жеңилдетүүгө жардам берет. Айрыкча бетме-бет өз ара аракеттенүү кыйын болгон учурларда. Клиника Асмед жана үй бүлөлүк клиника. Клиникада терапевт, гинеколог, уролог, кардиолог, хирург, гастроэнтеролог, лор, дерматовенеролог, невропатолог, стоматолог жана педиатр кабыл алат. Ошондой эле лаборатордук анализдердин бардык түрүн тапшыра аласыз. Дарыгерлер бейтаптарды текшерүүдө, жаңы акыркы үлгүдөгү эксперттик УЗИ колдонушат. Бардык адистер жогорку билимге ээ жана өз кызматтарында 10 жылдан ашуун эмгектенип келишет. Ошого карабай, баалары сиздин капчыгыңызга төп келет. Толук дарегибиз: Москва шаары, метродон 1 мүнөттүк жол, метро Фанвизинская, улица Милошенкова 3К1. Байланыш номеру +7 915 227 0005. Метро Тушинская, проезд Стратонавтов көчөсү 9. Байланыш номеру +7 925 088 02 02. Эмгек аймагына жооп берүү үчүн жоопкерчилик. Чет өлкөлүк жаран ага иштөөгө уруксаты же патенти берилген Россиянын аймагынан тышкары же уруксат документтерине көрсөтүлбөгөн кесип боюнча иштей албайт. Иш берүүчү жана региондо иштөөгө уруксат берген патент жана иштөөгө уруксаты жок патентте көрсөтүлгөндөн айырмаланган кесипке чет өлкөлүктөр жараны жумушка алууга укугу жок. Мыйзам бузуу үчүн чет элдин жаран административдик жоопкерчиликке тартылат. Айып пул жана Россияны депортацияланат. Иш берүүчү ошондой эле айып пулга 1 миллион рубльга же 90 күнгө чейин иш мөөнөтүн токтотуп калат. Мындан тышкары, иш берүүчү чет өлкөлүк жумушчуну ишке кабыл алуу же бошотуу жөнүндө Ички иштер министрлигине билдирүүгө милдеттүү. Башкача айтканда, трудовой договорго уведомление алышы керек. Келишимге кол коюлгандан же аны бузгандан кийин 3 жумуш күнүнүн ичинде эмгек мамилелерин башталышы же аяктагандыгы жөнүндө билдирүү зарыл. Кабарлоо жеке өзү тапшырылган кат аркылуу же тапшырык каты менен электрондук документ түрүндө берилиши мүмкүн. Россиядагы бардык чет элдик жумушчулардын эмгек акысы рубль менен гана төлөнүшү керек. Дипломаттар, консулдар, федералдык органдардын өкүлдөрү жана өлкөдөн тышкары жашаган мамлекеттик кызматкерлер чет элдик валюталарда жайымдар ала алышат. Никенин негизинде жашоого уруксат алуу үчүн катталган шарттар. Убактылуу жашоого уруксат алуу үчүн чет элдиктер Орусиянын жараны менен жок дегенде 3 жылдан кем эмес никеде турушу керек. Ажырашкан же никеге жараксыз деп табылган учурда уруксат жокко чыгарылат.
Башкача айтканда, ЗАГС аркылуу жарандык алуу жок дегенде 3 жыл каралышы керек. Мындан тышкары Россияда туруктуу жашаган орус жарандыгы бар баласы бар, экинчи ата-энеси орус паспорту бар чет өлкөлүктөр жашоого уруксат белгилүү бир шарттарда берилет. Жубайлар жашоого уруксат алуу үчүн арыз берген күнгө чейин өлкөдө 3 жылдан кем эмес чогуу жашашы керек. Жана бул факт сот тарабынан ырасталууга тийиш. Эгерде чет өлкөлүк жаран ата-энелик укуктан ажыратылса, аталыктан аныктоо жөнүндө жазуу жокко чыгарылса, жашап турууга уруксаты жок жана жокко чыгарылышы мүмкүн. Негизинен текшерүү учурунда полиция текшерүү үчүн документтер, регистрация, трудовой договор, Сахарованын жашыл картасы, мигранттын картасы суралат. Кээ бир учурда иненен синил суралышы мүмкүн. Трудовой договордун уведомлениясында кагаз түрүндө болгону жакшы. Ошондуктан ушул документтерди толуктап сурокторун дагы текшерип жүрүңүздөр. Мүмкүн болсо, коомдук жайлардан, адамдар көп чогулган жерлерден абайлаңыздар. Текшерүү рейдтерге туш болуп калышыңыздар мүмкүн. Кантса да бөтөн жерде эсен-аман иштеп, мекенге сак-саламат кайтыңыздар. Маалыматты бөлүшө кетиңиз. Бүгүнкү кабарлар сиздерге пайда алып келди деген ойдобуз. Бирден лайк басып, группалар менен таркатып, биздин каналга колдоп, катталып кетиңиздер. Кантса да бөтөн жерде өзүңүздөргө сак документтерге так болуңуздар. Таза регистрация боюнча 8936 111 79 11 номерине кайрылсаңыздар, жигиттер жардам берет. Тапканыңыздарга береке, үй бүлөңүздөргө тынчылык, ар бирибиз ата мекенибизге эсен-аман жетели. Жакшылыкта көрүшкөнчө аман жүрүңүздөр. Москвада мекендештер, документ жок кыйналсаңыздар, регистрация бүтүп калса же өтүп кетсе же жоготуп алсаңыз, миграционканы жаңылатыш керек болсо, чек арага коркпой чыгып келейин десеңиз, баягы эле Москвадагы хит болгон Мухиддин ажы кызматта. Өзү до конца айдайт, ашыкча акча албайт, документке жардам берип турлайт, даже кыйналган мекендештерди бекер ташыйт. Мухиддинге Москвардан деп чалсаңыз, по-братски жылуу жумшак барып келесиз.